Мен Чоң Кара Бурай айылынын тургуну Мамат Раймов Атантай. Өзүм жашаган айылымдамын. Дыйканчылык менен мал чарбачылык менен иш алып барабыз. Аны эми азыркы заманда бизде айлык болбогондон кийин, иштеген жер болбогондон кийин көбүнчө эле ушу дыйканчылык менен мал багуу менен тирлик өткөзүп атабыз да. Анан кийин эми азыр кандай кылабыз эми? Баягы илгерки заман жок. Илгерки заманда мамлекет көптөгөн жер семирткичтерди берип, дыйканчылыктар жакшы болчу эле. Азыркы заманда биз жерди бөлүп алгандан бери жерибиз арыктап, чындачы бир жылда бир жолу берсек беребиз, жер семирткич бере албасак жок. Анан баарыбыз таарынабыз жерге. Ошон үчүн мен уже 5 жыл болду алмабак тиккем, дарбыз тигип атам, помидор тигем. Көп дыйканчылык кылам, бирок дайыма ушу жер маселесин кароодо жер семирткичтерди көбүрөөк берем да. Өтө ашык эмес, бирок өзүнө өлчөмдүү. Анткени койго деле жем берсең, кой семирет. Ошосумал жерге деле ар кандай өзүнө керектүү жер семирткичтерди берсек, өзүбүз каалаган жакшы урожай алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бунун бүт баары өзүбүздөн зависит этет. Анан биз азыр аптекаларга келип, мен мына бул жерде Бекзат иним иштейт. Ушул жерде Кызыл Адырда. Ушу ачылгандан бери ушул жерден алып дарыларын чачып атабыз. Жакшы дарылар, ишенимдүү. Бул бала өзү да жакшы, окууну жакшы бүткөн. Эмне керек десең бүт баарын айтып, кандай кылат бүт түшүндүрүп берет. Кээ бир жерлерге барсаң, даже алар сага үйрөтүү эмес, сен аларга үйрөткөн учурлар болуп калат да. Бекзат бүт баарын көрсөтүп, үйрөтүп, керек болсо уюңдун ичин союп, операция кылып, ичиндеги салафандардан бери алып кетет. Элди алдабайт. Бул жерден алган дарыларың да качествосу жакшы. Анткени булар алып сатарлар эмес, ала турган жерден түз алып келип, түз сатат. Мен мисалга 100% ишенем. Мына быйыл да жакшынакай кылып фасолго жакшы дарыларды алдык элек. Урожай азыр тим эле сонун болуп турду. Өзү айткандай, туура кандай айтса дал ошондой болду. Анан ушундай жерлерде иштешкендер менен жакшы да. Азыр көп акча таап келип, алдым, соктум дарыга келип калып, анан туура эмес эффект берип калса да капачылыктар болот. Анан мына тууган уруктарга, жора жолдошторго, мына жалпы эле карапайым дыйкан элиме айтып кетет элем да. Эмнесиңизди акчаңарды коротпой, ушундай ала турган жерлерден, ишенимдүү жерлерден, ушу дарылардын качествосуна толук ишенип, ошого гарантия бере турган жерлерден алсаңар болот да. Мына мисалга бул жигиттин иштеген жерине көп дарыларды алабыз, малга да алабыз, жерге да алабыз. Эч кандай али результаты жок нерсе боло элек да. Түшүндүрүп да берет да, ушундайчы, мына дары буга жетет, бул буга жетет деп эле сүйүнүп кетесиң, мындайча айткандачы. Ой, Бекзат, сен болбосоң не кылмакпыз деп коюпчу. Мисалга. Анан кийин өткөндө да келип фасольго алып кеткенбиз витаминдерди. Аябай сонун результат берди. Азыр тим эле сонун болуп туруп, 30-апрелде сепкенбиз. Тим эле кыскасы ыраазымын да. Аны ошон үчүн Бекзатка да рахмат айтам. Ошол жерде иштеген жигиттерге да айтам, чтобы элдин мээнетин жебей, элге жакшы жардам берип, ушундай жакшы жашоосуна, өбөлгө түзүшүнө жардам берип атканыңарга мен рахмат айтам да. Дайыма ушинтип жакшы иштеп жүргүлө. Элдин ыраазычылыгы да керек. Акча гана эмес. Бата менен элге көрөт дегендей, ошо элдин ыраазычылыгы болуп, жакшы урожай алып, силерге рахмат айтса, силер дагы көгөрөсүңөр ошо мененчи. Ошон үчүн дайыма ушинтип жакшы дарыларды алып келип, азыр эл билесиң да, эл санга эмес сапатка өтүп калган маал. Канчалык дарыңар жакшы болсо, малга жакшы болсо, жерге жакшы болсо, эл да ошончолук ыраазы болот силергечи. Мисалга мен өзүм ушу ачылгандан бери ушул жерден алып жүрөм, келип сүйлөшүп кетем. Мындайча айтканда аябай ыраазымын да. Жакшы эффект берип атыр. Анан биз ошо өткөндө келип бүт аптекаларды кыдырып көрдүк да, тияктарын көрдүк, бияктарын көрдүк. Анан ушул аптекага келип, Швец Кроп компаниясынын дарылары экен. Бул дарыларга мен 100% гарантия бере алам да. Анткени мен лично мен өзүм көрүп атам. Иштегенден бери алмага да чачып көрдүм, малга да берип көрдүм, фасолго да бердим. Мына дарбыздарга бердик элек. Дарбыздар 22-23 килограммга чейин салмакта берди. Даамы да жакшы. Анан ошон үчүн ушундай ишенимдүү жерлерден дары алсаңар жакшы болот да. Мен ушу Бекзат иштеген ушул аптеканы сунуштап кетет элем да. Капа болбойсуңар, алсаңарчы. Анткени баарын башыбыздан өткөрүп көрүп атабыз, практика жүзүндөчү. Эгер бирөөсү курап, бирөө курай элек болсо, бушкан эмес. Бул экөө тең кураган, бул үзүп алганга даяр.
мына мен даярмын деп тур да. Чоң Кара Бура айылынын тургуну Атантай Мамадраимов дарбыз өстүрүүнүн сырларын жылдан жылга өздөштүрүп жатат. Быйыл 3-чү жылы дарбыз өстүргөн дыйкан эң башкысы дарбыздын сортуна көңүл буруп жатканын айтууда. Геракл деп айтылат булчу. Геракл да. Мисалга берки тоголок дарбыздардын 10.000 уштугу 2500 сом болсо, мунунун 10.000 уштугу 35.000 сом. 14 эсе кымбат булчу. 14 эсе кымбат. Себеби бунун ичи кызылдагы кабыгы жука да. Мага шаарда балдар айтып атпайбы, сен туура эмес кылып атырсың. Беркинде эле кабыгы калың, таразага койсоң чоң болот, жакшы прибыль түшөт депчи. А мен айтып атам, мен көбүнчө элге сатам, мага акча гана эмес, мага элдин ыраазычылыгы да керек. Карманыбыз 1,5 гектар аянттан быйыл 50 тоннадан ашуун дарбыз чогултуп, сатып, учурда акыркы түшүмдөрүн жыйнап жаткан чагы. Былтыркы дарбызынын ар бир данасы эле 20-23 килограммга чейин жетип, 700 000 сом киреше көргөн. Аптаптуу ысыкты сүйгөн дарбызга быйылкы жай жаанчыл болуп, анын салмагы 20 килограммга жетип жетпей, түшүм азыраак болду. Антса да дыйкан тапкан кирешесине топук кылып жатканын айтат. 12 сомдон өзүбүздүн айылга сатамын, көчө кыдырып. Акчасы барбы, акчасы жокпу, 2 керекпи, 3 керекпи, 5 керекпи таштап кете берем. Анан сүттүн акчасы болобу, пособие болобу, пенсиясы болобу, аягы ноянын акчасынан айтор беришет да. Зато элге мен удобство түшүп берип атырмын. Акчасы жоктор жей албайт, балдарга убагында витамин бере албайт. Азыр каалагандай күнүгө кыдырам 3 тонна, бидонидин айылы күнүгө 3 тонна дарбыз жейт. Айыл чарбанын бул багытынан ойдогудай киреше тапкан Кара Буралык дыйкандар дарбыз талааларын жылдан жылга арбыта башташты. Баарыбыз эле фасолго өтө албадыкпы. Мына көрүп атабыз, бир 2 гектар жерге айдап 3 жылдан ашып калды. Бул байкебизге жыл сайын келип ушул жерден көрүп кетебиз. Мен ойлойм дагы бул аянт көбөйөт. Өндүргөн дыйкандарга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Жанагы аш той, ар кандай мероприятияларга ушул жерден эле өзүбүздүн айылдан алсак, мен ойлойм биздин айылдын элине жакшы болот да. Таласка дарбыздар өлкөнүн түштүгүнөн, коңшу өлкөлөрдөн жана Чүй боорунан келет. Акыркы 5-6 жылдан бери Кара Буралык дыйкандар дарбыз айдап, өрөөн ичиндеги сатыкта аздап орун таба башташты. Сапат даамы жагынан райондун дарбыздары алдына ат салдырбайт. Азырынча Таласта Кара Буурада гана дарбыз талаалары көбөйүп жатат. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.